Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Биздин Кыргыз Республикасы эгемендик алганына 30 жылдан ашты. Мына эң алгачкы президент Аскар Акаев 2005 жылы өлкөдөн куулгандан кийин мына биздин өзүбүздүн Бишкек шаарынын тегерегиндеги бош жаткан жерлерди үй жайсыз жүргөн, же болбосо үй ала албай жүргөн, үйгө муктаж болуп жүргөн жарандарыбыз заматта ошол жерде самазахват кылып, басып алышып, ошол жерлерге фундамент коюшту, шагыл төгүштү дегендей үй салып алышты. Алардын кээ бирлери бүгүнкү күнгө чейин пайда болгон мошенниктердин торуна түштү. Алар болсо ошол мошенниктер бүгүнкү күнгө чейин ошол жерлерде дагы деле перепродажа кылып, частный нотариустар аркылуу бири-бирине доверенность жазып, анан мындай жалган маалымат менен биздин кээ бир жарандарды крупный суммада, ири суммада акчалай алдап келишет экен. Биз бүгүн өзүбүздүн жеке иштер менен ушул Сокулук районунун гос регистринин астында ошол алданып калган жарандарга жолугуп калдык. Анда эмесе сиздердин көңүлүңүздөрдү ошол алданып калган жарандарга бурабыз. Алар кантип алданып калган? Кимге алданды? Канча суммада алданды? Ушулар жөнүндө алар өздөрү айтып берсин. Атыбыз Мурза Рахматов. Бизде 2018 жылы жер беребиз деп ушул алышканда эжеси Оморо Айгүл эжеси Айчүрөк Балбаева экөө алганда. $8.000 алышкан, 2 жер беребиз деп. Ошол бойдон же акчадан жок, же жерден жок жүрөбүз да. 2018 жылдан бери соттор болуп атат, соттор кайра эле буларды бошотуп эле, булар бошоткон күндө деле кайра чыгып жерди сатып, жер сатып шугулданып жүрүшөт да ошол. Кайра жер сатып жүрбөйбү? Кайра эле шугулданып жүрүшөт да, анан азыр кимге кайрыларыбызды деле билбей калдык. Каяктан адилет сиздер жерди сатып дагы бүгүнкү күндө булар дагы башкаларды да алдап жүрөт. Башкалар деле сатып атат, угатабыз. Биздин артыбызда азыр толтура кишилер бар да, дагы бир 30 киши бар да. Кимге кайрыларыбызды деле билбейбиз да, сотко барсак соттор болгон, бүткөн дейт. Сүйлөтпөйт экен даже. Ошентип эле жүрөбүз да. Айтыңызчы, мына соттор ротация болду да, бул жаңы сот бекен же эски сот бекен? Бул жаңы сот да. Жаңы соттагы ошол эски мошенниктердин Азыр эми бүгүн биринчи процесс болду да, могу экисинде дагы бир процесс болот, ошондого дагы катышабыз да анан. Кандай деп? 2-июнда. 2022 жылдын 2-июнунда болот да. Бүгүн канчанчы? 25 май бүгүн. Саат 1 болду. Саат канчада болду сотуңуздар? Саат 11-де башталган, 12-де бүтү окшойт. 12-де бүттү. Ошо сиздер аркылуу булардын сүрөтүн таратып, кимдер алданган болсо деп чыгарсак, мунун артынан толтурай адам эрчит да, Бишкектин жарымы чыгат болуш керек да, биз алданганбыз депчи. Оморова Айгүл Балбаева Айчүрөк. Эжесиңди да? Сиз канча алдаттыңыз элеңиз? $4.000. Таныштар аркылуу жер сатат деп угуп, барып жерин көрүп, сүйлөшүп 2018 жылы августта жер алганбыз. Жерди алгандан кийин 1 жылдан кийин ызы чоошто алып чыкты, көрсө бизге чейин ушул адамдар өздөрү эле башка бирөөлөргө сатып, андан кийин алар үй сала электигинен пайдаланып кайра бизге сатып ийген экен да. Экинчи кишигечи бир эле жерди 2 кишиге сатып ийишкен. Сиздин аты жөнүңүз ким? Тентиев Жомарт. Стройка баштагам, фундамент койгам, фундамент койгондон кийин анан ошо биринчи сатып алган кишилер менен келип фундамент талкалап жер талаш болуп кетти. Азыр ошол жашадабы? Азыр ошолор үй салып атат, уже жашап атат болуш керек. Документтерди көрсөттү да, ал документтер фальшивый экен, же кандай болуп атат? Ал документтер баары фальшивый болуп атат. Кимдер аркылуу жасаган экен? Билбейбиз да, нотариус да булардын кишиси окшойт, баары сүйлөшүп койгон окшойт. Бири нотариустан алган, ак ордонун бардыгы. Жеке нотариустан, Жеке нотариустан алган, бир эле жерден алган бардыгы. Мага бир кызыгы, сиз мисалы жер сатам дегенде рекламадан угуп калдыңызбы? Кандай буга кабыл калдыңыз? Мен Лалафодон уктум муну. 2017-2018ге чейин ошо ак ордодон карап жүрдүм. Сиз каяктан уктуңуз? Биз ошол ак ордодо жашаган тааныштар аркылуу уктук эле да. Сизчи? Биз деле ошол ак ордодо тааныштар аркылуу укканбыз да. Тааныштар аркылуу ушул жер сатылат дегенде угуп келип алдыңыздар да. Биринчи встречада сиздер алардын мындай көз карашынан байкабадыңыздар да, документтерин көрдүңүздөрбү? Текшердиңиздерби? Кандай чын эле аларга
ишенсе болобу болбойбу? Встречада эми биринчи встречада документтерин алып келген жок. Биринчи встречада жерди көрдүк, тегерек башты көрдүк дегендей. Андан кийин нотариустан жолуккан документтин баарында сөзүнө ишенип элаттык. Кыз эмеси баары туура өзүмдүн атына катталган депчи. Трансформация болуп аткан жер деп. Анан эмеге нотариуска барганда анан ошол жактан эле колго берүүчү кагаздарды берди. Договор займа, предварительный договор, анан жердин документтери экен. Анан кийин карашсак бул жердин картасын жөн эле чийип алган, муну любой адам эмеден жасап алат деди да, компьютерденчи. Госреестрдин астында турасыздар да. Хотя ушул жерге келип, ушул документтерди тазабы таза эмеспи сурап койбодуңуздар да? Жок, сураган жокпуз. Элдин баары жашап атса, конуштар айрда баары салынган, свет бүт кирген, суу бар, анан сатылып аткан экен дедик. Делем өкмөттүн мүчөсү да нотариус дегенчи, бизде ошол через нотариус болуп аткандан кийин ишенгенбиз да, негизи нотариус текшериш керек эле да анын баарынчы. Анан нотариуска ишенгенбиз да. Эми нотариус Документальный болуп аткандан кийинчи, документальный болуп аткандан кийин. ал государственный нотариус эмес, частный нотариус экен да? Эми частный нотариустун деле өкмөттөн өткөн эмеси бар да, регистрациясы бар да, каттама бар да, ошого ишендик да. Нотариус все-таки баары бир нотариус деген өкмөттүкү да. Булар чоң бир эмени айыл чарбалык жерди, канча бир гектар жерди предварительный договор менен өздөрү алдын ала келишим менен сатып алышат да. Жарым-жартылай акчасын берип, анан ошентип сатып алышат. Анан ошол айыл чарба жерди анан участокко бөлүп элдерге сатуу атат. Анан элдерге сатуу ийгенден дагы мурдагы ээсине да толук акчасын бербей, элдерден акчасын алып эле анан баягы биринчи кери отурукташып калган кишилерге эчтеке дей албай эле анан участок алып баягы үй салабыз деп Россияга кеткендер же бир аз жерин карабай калгандардын кайра келип үстүнө сатып атып, анан ошондой ызычы болуп кетти да, көп болуп кетти. Азыр жер госрегистрда деген такыр башка адамдын атында. Ал предварительный договор деген алдын ала келишим менен эле бул Балыбаевага, ушулардын үй бүлөсүнө, тууган уруктарына саткан экен. Анан булар предварительный договор менен бирине өткөрүп эле, анан бир баласынын атынан, бир сиңдисинин атынан көрүнгөнгө каттатып, ушундай чалдык үйдө болгондо ошон үчүн чечилбей, бир жерде 2-3 доверенность болуп, 2-3 келишим болуп, ошондой эмелерден ызычы болуп атат. Ошондуктан бунун аркасынан ээрчиген биз 2018ден бери ээрчип жүргөндөн WhatsApp группалар ачылып, өзүнчө бир группада эле 30дан, дагы бир группада дагы 30дан кишилер бар да, ээрчип жүргөн. Анан аркасынан жүрүп, акыры жумуштан бошобой, тажап бүтүп келбей жүргөндөр көп. Ошо менен ошентип азайып анан түшүнүктүү. Эми Кудай буйрса, биз дагы бир мүмкүн сот адилеттүү чечип берет деген үмүттө болуп туралы, Кудай буйрса. Мына өзүңүздөр күбө болгондой урматтуу замандаштар, ушул видеодо андан тышкары мына канчалаган миңдеген жарандарыбыз ушундай бир топ мошенниктердин, алдамчылардын торуна түшүп, акчаларын алдатып келишет. Канчалаган үй бүлөлөр ошонун артынан ажырашты, канчалаган үй бүлөлөр ошолордун артынан башка жака иштеп кетти. Мындай кыйын заманды биздин Кыргызстанда бир коррупционерлер жаратат, анан кийин бир мошенниктер жаратат. Мына ушуларга карата бардыгыбыз күч бирдикте болуп, жапа-тырмак күрөшүшүбүз керек. Мына биздин өзүбүздүн 30 жылдан бери сазга баткан Кыргызстанды президент Садыр Жапаров өз колуна алып иштеп баштады. Мына ошол Садыр Жапаров менен биргеликте коррупцияны биз сиздер менен биргеликте жеңишибиз керек. Андыктан бардыгыбыз ынтымактуу, биримдиктүү болушубуз керек, урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.